Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala maqtollar aytib, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytib, bugünkü sözümüzü başlayız. Bişek şarını vaqtısı boyunca şam namazını okup bütkönдөrdүн bardığına şam namazыңыздар kabul bolsun. Kuday Ta'alam namazı kabul bolgan insanların qatarına koşkan bolsun. Oşonday ele Kuday Ta'alam Fatir surösünde aytılıngan kimde Kur'an-ı Kerim okup, andan sırtkar namazды turguzup, biz bergen jakşılıklardan nafaka kılıp, kayrındılık kılgan adamlarga Kuday Ta'alam özünün esebinen, özünün fazilinen köböйтүп soğup bere turgan, oşondoy ele ziyan uçurabay turgan, soğudağı ev olu turganlar degenlerin katarına Kuday Ta'alam koşkon bolsun. Urmatlı bir tuğanlar, bizdin bugünkü sözübüz Kur'an-ı Kerim tuğrasında olmokçu. Antkeni akırkı vaqtта карай турган болсок, көп учурда биздин мындай маселе айтканыбыз менен же болбосо дин жолунда жүргөнүбүз менен Кур'ан-ы Каримди такай көтөрүп, такай Кур'ан-ы Карим окуп жүргөндөн алыс болуп калдык. Кээде тандалма хадистер окуйбуз, кээде Рияз Салихин окуйбуз, кээде фык маселесин айтабыз, баян сүйлөйбүз, бирок Кур'ан-ы Каримдин өзүнө баштан аяк кайра хатым кылып түшүрүп окуган аз болуп калгандыктан, мына ушул Кур'ан-ы Карим боюнча сүйлөсөк деген чечимге келип отурабыз. Андан сырткары эң эле негизги маселе, адамзат дайыма эң алдыңкы болгонго, эң жакшы болгонго аракет көрүш керек. Мына ошол туурасында пайгамбарыбыз айтат: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху", силердин эң жакшырагыңар Кур'ан-ы Каримди өзү үйрөнүп, башкаларга үйрөткөнү дейт. Ошондуктан келгиле биз эң жакшы инсан болуп, эң жакшы мусулман болуп, мусулмандын да эң жогорку даражадагы мусулман болгонго аракет кылсак, анда Кур'ан-ы Каримди окуп, Кур'ан-ы Каримди үйрөнгөндүн аракетинде болушубуз керек экен, урматтуу бир туугандар. Бул үчүн биз балдарыбызды, кыздарыбызды ошол Кур'ан окуган жерлерге жиберип, ошолордон үйрөнгөнгө шарт түзүп берген аракетинде болсок, иншалла булардын бардыгы өзүнүн ордуна келет деген үмүттөмүн. Андан сырткары биздин элибизде мен Кур'ан так окуй албайм, мен тилим келбейт деген дагы шылтоону көп угабыз. Мына ушул шылтоону кыргыздар бир убакыт айтпасын деген байтор пайгамбарыбыз өзү Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган сахих хадисте мындай деп айтат: "Аллази яқраул Кур'ана ва хува махирун бихи ма'ас сафаратил кирамил барара". Кур'ан-ы Каримди окуган инсан ошону чеберчилик менен окуй турган болсо, анда адамдын оң далы сол далысындагы күнөөлөрү менен соопторун жазып тура турган, күнөөсүз дайыма Кудай Тааланын таатында болгон периштелери менен бирге жогорку даражага ээ болот дагы. "Валлази яқраул Кур'ана ва хува ятата'тау фихи ва хува алейхи шаққун лаху ажрани". Ал эми Кур'ан окуганда тили келбестен, тили сынып кетейин деп, тили бурулуп барып, араңдан зорго кыйналып Кур'ан окуган инсандарга 2 барабар сооп көбүрөөк берилет деди. Демек, жакшы окуган адамга ошол периштелер менен бирге болуу даражасы жазылса, ал эми кыйналып өзүнүн тили эмес болсо дагы ошого карабай Кур'ан окуган адамга андан да көбүрөөк 2 барабар соопту беребиз деп мына ушундай деп айтты. Андан сырткары Имам Муслим риваят кылган сахих хадисте Азирети Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анху айтат: "Инна радияллаху таала анху пайгамбарыбыздан мына ушундай сөздү риваят кылат: "Инна Аллаха таала ярфау бихазал китаби акваман ва ядау бихи ахарина". Аллах Таала мына ушул Кур'ан китеп менен кээ бир коомдорду бийик кылып даражасын көтөрсө, ал эми башка бир коомдордун даражасын төмөн кылып ылдыйга түшүрөт дейт. Бул деген сөз Кур'ан-ы Каримди окуп, Кур'ан-ы Карим менен жашаган адамдардын даражасы бул дүйнөдө акыретте жогору болот дагы. Кимде ким Кур'ан-ы Каримди окубастан, Кур'ан-ы Каримдин жашоосу менен жашабастан башка жака кете турган болсо, анда Кудай Таалам ошол адамдарды жерге түшүрүп коет дейт. Ар бир мамлекет, ар бир үй бүлө, ар бир шаар өзүнө Кур'ан-ы Каримди негизги мыйзам кылып алса, ошол Кур'ан-ы Каримин жашап, Кур'ан-ы Карим берген багыт менен кете турган болсо, анда эч убакта жаман болбойт. Эң улуу державалар, эң улуу мамлекеттер, эң күчтүү өлкөлөр мына ошол Кур'ан-ы Каримдеги кээ бир чындыктарга амал кылгандыгы үчүн ошондой деңгээлге жетишкен болуп эсептелет да. Кур'ан эмнеге буйрут? Кур'ан-ы Карим адилеттүүлүккө, ынсаптуулукка, тууралыкка, алсыздарга жардам берүүгө, адилеттүүлүккө, ошондой эле мындай бир уурулук кылбастан ар бир адам аманатты ийнине жеткирүүгө аракет кылууга буйрут. Ошондуктан Кур'ан-ы Карим менен адамдар жогору көтөрүлүп, Кур'ан-ы Карим менен адамдар жерге түшүп кетет деген сөз ошондон улам келип чыгат.
Бизге келген алгачкы суроого көңүл бөлө турган болсо, урматтуу бир туугандар, биздин биринчи сурообуз Hazrat azırkı күндө Kur'an толугу менен колдонулуп жатабы деген маселе. Кур'ани Каримде мамлекет катарында же бир коомчулук катарында толук колдонулган жерибиз жок. Мисалы үчүн урлардын колун кесүү керек, сойкуларды ташпаранга алып өлтүрүү керек сыяктуу жана башка маселелер. Бирок жеке инсандар катарында Кур'ани Карим кайсы бир деңгээлде аткарылып турат десек болот. Себеп дегенде намаз окуган боюнча, орозо туткан боюнча, аялдардын жоолук маселеси боюнча, үй бүлөдөгү адилеттүүлүк боюнча, эркек аялдын мамилеси, ата менен баланын мамилеси, айтор ушулардын бардыгы кайсы бир деңгээлде ишке ашып турат. Бирок Кур'ани Каримдин бардык өкүмдөрү, мисалы үчүн Кур'ани Каримдин өкүмү жүргөн жерде урлук болбош керек эле. Кур'ани Каримдин өкүмү жүргөн жерде алдамчылык болбош керек. Бирок тилекке каршы ушул нерселер биздин коомдо орун алып жаткандагысы өтө өкүнүчтүү болуп эсептелет. Ал эмес, мына жакынкы күндөргөчө өтө шермендечилик менен жабылган аалам сырлар дагы мына ошол Кур'ани Каримге каршы болгон көрсөтүү эле. Бирок Кудай Таалам камырдан кыл suurагандай кылып, ошол тарткан адамдардын баары шерменде кылып, мына ошентип Кудай Таалам өзүнүн акыйкатын дагы бир орнотту. Дагы жакшы Кудай мээримдүүлүк кылды. Мен коркуп аттым элем, ошолордун үй бүлөсүнө, бала чакасына, тууган уруктарына дагы чогуу түрдө бир балия түшкөн болсо, анда булардын айлалары кандай болот деп. Бирок Кудай Таалам дагы болсо тооба кылганга мүмкүнчүлүк берип, жөн эле шерменде кылуу аркылуу гана буларды Кудай Таалам эфирден четтетти. Себеп дегенде бул телевидение, бул радио аманат. Адамдарга берилген минбар, бүтүндөй өлкөнүн минбары болгон жерден дайыма адилеттүүлүк, акыйкат, Кудайдын сөздөрү гана айтылып туруш керек. Дагы адамды абириздеге жумшаган нерселер эч убакта айтылбаш керек болот, урматтуу бир тууганым. Тафрижил салаватты 4444 жолу окуса наристелүү болобу, балалуу болушубузга дуа кылып коюңузчу, Аллах ыраазы болсун дейт. Шарт эмес сөздү ошончо эрет окугандыгы, бирок Кудай Таалага дуа кылса, мисалы үчүн Аллах Тааланын Кур'ани Кариминде сөзүндө Робби хабли мин ладунка зурриятан тайиба иннека самиъ дуа деген дуа бар. Мына ушул дуаны аткара турган болсо, албетте Кудай Таалам жакшы көргөн пендесине өзүнүн перзентин берет. Бирок бир нерсени билиш керек, кээде перзенттүү болуу ошол адамдын бактысыз болуп калганына алып келет да. Балдарын багам деп оорлук кылышы мүмкүн, балдарын багам деп жалган сүйлөшү мүмкүн. Ошондуктан биз перзенттүү болгондо сурай беришибиз керек. Бирок Кудай Таалам бербей турган болсо, демек мен ошол перзентке лайыктуу эмеспин, же перзент мага лайыктуу эмес, же болбосо ошол перзенттүү болууда Кудай Таалам мага жакшылык жазган эместир деп ойлоп, Кудайдын тагдырына ыраазы болуу керек. Азыркы учурда биз үйлөнө албай калдык, биз балалуу болбой калдык деп көп адамдар эмне мына ушул ажырашканга чейин барышат. Албетте бул нерсе туура эмес. Перзенттүү болбой калуу, балалуу болбой калуу ажырашууга алып келе турган себептердин катарына кирбейт. Кимде ким балалуу болбой калдым деп ажыраша турган болсо, Кудайдын тагдырына налат айтып, Кудайдын тагдырына каршы чыккан болуп эсептелет. Жок, андай кылганга шарият уруксат бербейт. Менин бир таанышым апасы каза болгондо ал 5 балага 5000 акча берип, жайгаздырып, көмдүрүп, башка эч нерсе кылбаптыр, кой да союп тур дейт. Албетте кабыр казганда эгерде бекер соопчулукка казып берчүлөр жок болсо, анда тыйын берип каздырыш керек. Бирок ошого карабастан бекерчилер болсо, анда бекер казып соопчулук алам дегендер болсо, аларга бекер каздырган албетте жакшы болот. Анан кой сойгону туура эмес шарият боюнча. Ошол маркумга өлгөндөн 3 күнгө чейин эч нерсе союлбаш керек. Мына ошондо шарият туура сакталат. Саламатсыздарбы? Менин суроом, намаз окуп кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу дейт. Жок, болбойт. Шариятта кыз жигит, шариятта достор деген түшүнүк бар. Эки кыз бири менен бири дос болот. Шариятта аялы менен күйөөсү деген бар. Анан шариятта кыз жигит деген түшүнүк жок, урматтуу бир тууганым, ал туура эмес түшүнүк. Мен зордукталган кызга үйлөнүп жашадым. Анан алар мени тоготпой кетишти. Кимибизде күнөө болот? Анан алар мени тоготпой кетишти. Сурооңузду мен түшүнгөн жокмун, дагы башка бир жазсаңыз жакшыраак болор. Үйлөнгөндө алыстагы туугандарды чакырса болбойбу? Албетте тууган урук жакшы, чакырган жакшы болот, бирок колдорунан келбесе, мүмкүнчүлүгү болбосо, сөз түрдө келиш керек деп, келбесе таарынычтын кажети жок. Кимде ким үйлөнүп той кылса, колунан келген адамдын баардыгы сүннөт болот. Албетте үйлөнүү тойдун өзү дагы сүннөт болот. Пайгамбар айткан: "Аулим вала биша", бир кой союп болсо дагы той өткүр деген пайгамбарыбыздын буйругу бар. Ассаламу алейкум, геморрой врачка көрсөтсө болобу мырзабыз дейт. Эркек адам ооба, эгерде геморрой болуп ооруп аткан болсо, анда врачка көрсөтүш керек. Врачка көрсөткөн бул болот, шарият боюнча тыюу салынбайт.
Бирөөнүн үйүндө намаздын фарздарын окусам болобу? Эгерде ошол жерге уурулук кылып кирип туруп окусаңыз, албетте же бирөөнүн үйүнөн кууп чыгып окусаңыз болбойт, күнөө болот. Ал эми үйүнө барганда намаз окуп алам десеңиз, парз намаз, сүннөт намаздарды кошуп окуйсуз, эгерде окуганга уруксат берсе. Анан мажбурлап кирип окусаңыз, албетте шарият ошол нерсеге тыюу салат. Мен жеке фирмада жетекчи катары кредиттерге кол коем, айлыгым адалбы? Жок, арам болуп эсептелет. Сүткорлукка жардам берген, бул арам болуп эсептелет. Арам. Саарлап туруп гусул кылып намаз окуса болобу же башка таарат алыш керекпи? Жок, саарлап туруп гусул алганда ошол гусулдун өзү дааратка жарай берет. Кошумча даарат алсаңыз жакшы болот, бирок албай койсоңуз деле гусулдун өзү жарай берет. Бул туурасында Мулла Али Кари Мишкатил Масабиха берген шархы Мирхатил Мафатихте мына ушундай деп айтат. Ассаламу алейкум, арам тамакты ичсе 40 күн намаз кабыл болбой калабы? Намаз кабыл болбой калат деген ошол намаздын сообу жок болот деген бир тууганым. Анан бирок намаздан кутула бересиң. Анан арам жеп алып туруп намазым кабыл болбойт экен деп 40 күнгө чейин ойноп жүрө бере турган болсоң, анда болбойт бул маселе. Жок. Намазың кабыл болбойт деген сөз ошол намаздын сообу жок деген сөз. Жанагы аалам сырларын көргөн адамдын намазы 40 күнгө чейин кабыл болбойт, ишенбесе деп айтпадыкпы? Ал намаздан кутулбайт, намазды окуй берет. Намаздан кутулат кыяматка барганда. Бул дүйнөдө окубагандан кутулбайт, бирок ошол намаздын сообу болбойт деген сөздү туура түшүнүш керек го. Daaratты туруп алып раковинага алса болобу, daarатты кабыл болобу дейт. Daarатты олтуруп аласыңбы, туруп аласыңбы, жатып аласыңбы? Айтор daarаттагы жуунула турган жерлер жуула турган болсо daarат боло берет. Бирок daarаттын адеби олтуруп кыбланы карап алган эң жакшы. Бирок раковинада бии керек болсо, анда туруп daarат алсаң деле жарай берет. Шарият ал нерсени четке какпайт иншалла. Сиздин дуаңызды Аллах кабыл кылыптыр, Аллам сырлары жабылыптыр. Сизден Аллах разы болсун, Аллах баарыбыздан разы болсун. Бул жерде көптөгөн экрандан көрүнгөн, көрүнбөгөн атайын мусулмандардын көпчүлүгү бар дуа кылды. Анан Кудай Таалам ошол дуаны кабыл кылды. Ошонун арасына кошулуп калганга биз дагы, сиз дагы албетте сүйүнүшүбүз керек. Кудай Таалам элибизден бир балияны куткарды. Кудай Таалам элибизден бир балияны куткарды. Таксыр орозо кармаганда орбит чайнаса болобу, Аллах разы болсун дейт. Орбит деген бул сагыз, чакыч. Аны чайнаганда эгерде жаңы болсо, анда даамыш эле кемен оозго кирип кетсе, орозо бузулат. Эгерде бирөө чайнап берген, таштап кеткенди алып чайнасаңыз, же өзүңүз чайнап, анан кулагыңызга кыстарып коюп кайра чайнасаңыз, даамы кетип калгандан кийин анда орозосу бузулбайт. Маселе даамы бар же жок экендигине такалат. Ажеке, башка күндөрү башка каналдардан да чыкпайсызбы дейт Рахат мырза. Же Рахат айым. Ал менин колумдагы нерсе эмес. Мына жума күнү жума намазынын алдында ушул эле Манас жаңырыгынан атайын ушул бүгүнкү бере албай калган суроолорго жооп берип, атайын тартылып түз эфир эмес, ал жерден суроо кабыл кылынбайт, бирок бүгүнкү келген суроолорго кийинки жумада жооп беребиз. Жума күнү жуманын астында көрсөңүздөр болот. Анан башка бир жанагы аалам сырларынын бошоп калган ордунан берсе, албетте чыгып сүйлөйт элек. Ошону Кудай Таалам Оторбаевдин көңүлүнө салса, албетте жакшы болор эле. Тесмени намаз окубай эле тартса күнөөбү? Шарттарын айтып бериңизчи дейт. Тесме деген сөз теспе, п менен же б менен болсо чындыкка жакыныраак болот. Себеби араб тилинде тасбих деп айтылат. Ал ошол намаз окугандан кийинки зикирлерди мында адашпастан саноо үчүн колдонулган курал жарак деп айтсак туура болот. Анан кийин намаз окубай туруп эле ошентип мисалы үчүн жана түшүндүрсөм болот да. Адам тамак ичкенден колун жуйт го. Ошол кол жуугандай кеп да. Анан тамак жебей эле колуңузду кайра жуй берсеңиз, бу байкуш тамак жебесе эмнеге колун жуйт дегендей мисал болуп. Ошондуктан тамакты жеп курсак тойгузуп, андан кийин кол жуугандай эле намаз окуп, андан кийин теспе тартсаңыз жакшы болот. Намаз окуганды эстеп чүчкүрсө күнөө болбойбу? Эгерде намаз окуп атканда колу байланып турса, анда оң колдун аркасы менен оозун тосуш керек. Эгерде колу байланбай турса, сол колдун аркасы менен оозун тосуп, эстебегенге аракет кылыш керек. Мүмкүн болушунча ошол намаз окуп атканда эстесе дагы оозун ачпастан өзүн мындай бир кымтып калганга аракет кылгандыгы макул болот. Бирок ал өзү каалагандан келбестен мындай бир табигый түрдө келгенден ал нерсеге инсан күнөөкөр болбойт. Ассаламу алейкум, мен 20 жаштамын, парда жамынып жүрөм, сиз экинчи мастурат албайсызбы дейт. Кызык суроо экен. Аллах разы болсун, урматтуу карындашым, мен сага дуа кылам, иншалла Кудай Таалам
жакшы жерге турмушка чыгарсын деп. Мен азыр ошол экинчи мастурат алганга мүмкүнчүлүгүм жок. Мен өзүм ошол бир мастуратымы ошол убакыт бөлүп караң убакыт таап атам. Илимий иштерим дагы көп учурда калып кетип атат. Ошондуктан мен сага иншалла дуа кылам, Кудай таалам узун өмүр берсин, жакшы күйөө берсин, жакшы перзенттерди берсин. Кудай таалам ошол парда менен жүрөсүң, Кудай таалам ошол пардаң урматына тилеген тилектериң баарын кабыл кылган болсун. Нур ислам балама күндө кирине кире берет, эмне кылсам болот, рахмат. Эртең менен кечинде балаңыздын башынан кармап туруп, уайзука би калиматиллахи тааммати мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма деген дуаны окуп турсаңыз жакшы болот. Бул ошол мечиттин тегеринде сатылган жанагыдай күндөлүк керектүү дуалар, мусулмандын китеби, зарыл чөнтөк китеби, андан сырткары мусулмандын чеви, мусулмандын коргону деген китептерди алып окусаңыз, жаш балдарга атайын салынуучу дем бар. Ошону эртең менен кечинде 3 ирет зерикпестен колуңузду башына коюп, ошол уайзука би калиматиллахи тааммати мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма деген дуаны окуп турсаңыз албетте жакшы болот. Ит багып, ит менен бизнес кылса жана уруштурса болобу, рахмат. Уруштурганың арам, шарият тыюу салат, ал таптакыр болбойт. Ал эми итти бакканың болот. Эгерде ошол ит бакканга зарылчылык болсо, дыйканчылык кылып, дыйканчылыгын коргосо, үйдүн коргосо, мал жанын коргоп же дыйканчылыкка ууга чыга турган болсоң, анан жөн эле кооздукка бага турган болуп, үйдөгү тамак ашты жерге төккөндөн ит ичинде бага турган болсоң, анда сен күнөөкөр болосуң. Анан итти соода кылган жакшы эмес, бирок зарыл учур болсо, сатып алганга дагы, сатканга да мүмкүнчүлүк берилет. Бирок ит буруш болуп, ит багып, ошон менен күнөө өткөргөн, албетте бул акылдуу, такып адамдар өздөрүнө ыра көрбөгөн өтө жийиркеничтүү бизнестердин катарына кошулат. Пайгамбарыбыз иттин пулу, иттин акчасы арам деген сөзү бар. Бирок ошол жанагыдай итти зарылчылык эмес болсо, саткандарга, сатып алгандарга. Бирок зарылчылык болгондо бирөө бекер бербес, анда сатып алганга да шарият уруксат берет. Бирок мусулман баласы итти сатпастан ошол башка диндегилер сатып атса, ошолордон алганы эгерде керек болсо макулураак болот. Намазды пайгамбарыбыз кулагынын жумшагына тийгизип какканбы, далил барбы дейт. Намаз окуганда Ханафи мазхаб боюнча Аллаху акбар дегенде эки кулак жумшакка тийгизип өтүп кет дегенди имам Насафиден бери айтылат. Пайгамбарыбыз айткан, ошол кулакты пайгамбарыбыз кулак тушуна чейин көтөргөн. Ошол кулак тушуна көтөрүлгөн так билип, жогору көтөрүлүп кеткен жокпу, же төмөн түшүп калган жокпу деп так билиш максатында кулактын жумшагына тийгизгенде гана ошол пайгамбар көтөргөндөй даражага көтөрүлдү деп якын болгондуктан кулакка бир тийгизип алсаң, бул жаман болбойт деген гана маани. Болбосо пайгамбарыбыз кулагынын жумшагына тийгизди деген жери жок. Пайгамбардын сүннөтүн аткарууга болгон далалат деп айтсак, мына ошондо маселе бир тууганым туура болот. Менин жолдошума төрөлгөндө азан айтылган эмес экен. Азыр 27 жашта эмне кылса болот? Мечитке барса, ошол азан кыйкырганда угуп 5 мал намазын окуй берсе, ошол азан иншалла жетиштүү болот. Башкадан азан айттырууга керек эмес. Ассаламу алейкум, сиз суфийлерди мусулман деп ойлойсузбу? Сүнниттер менен кандай айырма, рахмат дейт. Мен өзүм суфиймин. Эгер суфи дегенде сен ошол Курани Каримдин тартиби менен жүргөнгө аракет кылган адам деп түшүнсөң. А бирок суфи дегенде бийлеп, анан өзүнчө бир дискотека уюштуруп жибере турган, туура эмес, мындай бир түшүнүктү ойлой турган болсоң, анда мен суфи эмесмин. Мен сүннитмин. Эгерде Курани Каримдин жолу менен жүрө турган болсоң, суфи менен сүннит бири-бирине карама каршы келбейт. Өкө балким бир нерсенин эки айтылышы деген сөз болот тууганым. Анан кээ бирлер сүннитмин деп туруп, бир жолу жанагыдай аят хадистерди өзү каалагандай түшүнүп ала турган болсо, бул сүннит эмес, бул жөн эле чектен чыккан акмак болуп эсептелет дагы. Кимде ким суфи десе, суфи дегенде көчөгө чыгып алып бийлей турган болсо, бул дагы динден четтеп кеткен адам болуп калат. Өкөнү бири-бирине карама каршы ой таптакыр туура эмес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху таала ала расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Азрити Абу Умама ал-Бахили радияллаху таала анхудан риваят кылган хадисте имам Муслим риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтат: Иқраул Кур'ана фа иннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхабихи. Кур'ани Карим окугула. Себеп дегенде Кур'ани Карим кыямат күнүндө өзүнүн ээлерине шапаатчы болуп келет дейт. Демек Кур'ани Карим окуу бул ошол кыямат күнүндө Кур'ани Каримдин жардамына муктаж болуп калган инсандарга өтө бир жардамчы болот деп түшүнсөк дагы, ошону менен Кур'ани Карим окугандын фазилетин албетте биз тыңдап түшүнгөн болобуз.
Бизге келген суроого келе турган болсок, үйлөнөйүн деп кызга сөйкө салса болот. Албетте сөйкөнү өзүң эле паркка жетелеп барып салып койбойсуң. Ата-энеңе жөнөтсөң, ата-энең барып салат, ошол сенин сөйкө салганың болуп эсептелинет. Бул кыргыздагы сөйкө салуу деген сөз арабтагы жанагы ошол хитба деп коет, сүйлөшүү. Же болбосо ошого келип жанагыдай убадалашып коюу дегенди гана түшүндүрөт. Сөйкө салып коюу деген ошого үйлөнүп алды, никелешип алды деген сөз жок. Сөйкө салгандан кийин деле адамдар эмне кайрадан үйлөнбөй калышы мүмкүн. Эгер айнып кетсе, ага деле шарият уруксат бере берет. Турмушка чыкпай жүрө берсе, ата-энесине, байкелерине зыян келтирбейби дейт. Жок, зыян келет кыяматта. Себеп дегенде ата-энең сени маңдайыңа байлап берген жери жок. Анан ошолордун жүрөгү эзилет. Ошондуктан колуңан келсе турмушка эртерээк чыккының. Эгерде Кудайым насип кылбаган болсо айла жок, бирок базарың кызыганда ошол нерсени четке какпасаң жакшы болот. Биринчи намаз үйрөнгөндө китепти канча карап окуса болот? Байыш дейт. Урматтуу байыш, жаттаганча карап окуй бер, жаттагандан карабай коесуң. Ошондо бардыгы өзүнүн ордуна келет иншалла. Сакалды тегиздеп турса болобу дейт. Болот. Сакал калганда сакалды мына беттердеги бул сакалга кошулунбайт. Ошондой эле тамактагы сакалга кошулунбайт. Мына жак аркага тараганда, дарат алгандагы беттин чеги арасынан сыртка чыкканын кырксаң болот дагы. Ал эми мына мойло менен мына ээктин астындагы жер экөө мойло экөө бирде, муну кыркыш керек болот. Мойлону кырккандай кылып. Ал эми сак бир тутам болгондо сакал ошону этегин кыркып тегиздеп турган жакшы болот. Биттетпей аны шампундап жууп, тарап үлпүлдөтүп турсаңыз сооп болот. Менин күйөөм жок, атамды Меккеге жөнөтсөм болобу же эркек бала жөнөтүш керекпи? Жок, колуңуздан келсе жөнөтө бериңиз. Эркекпи, кыз байырмасы жок. Кудай таалам сооп берет. Кошулуп барсаңыз андан бетер иншалла жакшы болот. Таксыр караңгыда бетке айдын жарыгы тийсе чөчүп калат деген чынбы? Аны сизден биринчи жолу угуп атам. Андай маалыматым жок. Бирок балдарды караңгыга чыгаруу өтө жакшы эмес. Себеп дегенде балдар коркуп калышы мүмкүн. Балдар күндүз чыкканы абзел. Атым инабат маанисин билбем, кантип өзгөртсө болот? Өзгөртүштүн кереги жок. Инабат деген сөзү бул азырда мен эсиме келбей турат. Бул кандай маани бар экени, бирок араб тилиндеги жакшы маани. Ана инаба деген сөз бул жанагыдай Аллах Таалага тооба кылып кайтуучу, анан ар бир ишинде, ар бир жумушунда Аллахтан ошол жол сурап туруучу деген мааниде анаба деген этичтен алынган болуш керек. Ошентсек ал туура болот. Басир аль-нур деген сөздүн мааниси кандай? Ошол басир аль-нур деген сөзү нурду көрүүчү деген. Адамдын жанагы басир дегени адамдын жүрөгүнүн көрүүсү, жүрөктүн көзү бар экендиги. Ошол адамдын кээде көөдөнү менен көрөт да, адамдын көкүрөгү таза тунук болгон убакта баамчыл болуп көкүрөгү менен көргөндө ошол басир аль-нур деп атап коюшат. Ошондо мааниси туура чыгат. Турмушум аябай кыйын болду. Чубак ажы, 5 аял алдым, күнөө болбойбу, рахмат дейт. 5 аял алсаңыз, 5 менен бир учурда жашаган болбойт, бирок эми эмне кылабыз? Эми тагдырдын айтканы ушул болсо тооба кылыңыз. Анан утур эле кайра кетире бербестен бирөө менен жашаңыз. Ушунча 5 аял кетип атса, демек маселенин бардыгы аялдарда эмес, балким сизде болгон чыгар. Ошондуктан мен айтат элем, кичине тыйылыңыз деп. Салам, таксыр жаштардын баары агентте ата-энесин укпайт, бул арам эмеспи? Арам болот. Эгерде ата-энесин укпаса, намаз окубаса, шариаттын чегарасынан чыгып кетсе, албетте бунун бардыгы арам болуп эсептелинет. Андан сырткары агентте жүргөндө кыз жигит болуп сүйлөшкөн туура эмес. Андан сырткары агентте жүргөндө жөн эле каяка барасың, эмне кыласың деген маанисиз сөздөрдү сүйлөшкөн дагы туура эмес. Өтө зарыл иш болгон болсо бири менен бир кабарлашса бир жөн, бирок жөндөн жөн кирип ушак айткандай отургандык бул адамдардын мындай күнөөкөр болуусуна алып келет. Ассаламу алейкум. Мен орус аялдын үйүндө иштейм, ал мейманканада иштейт, тамагын жесем болобу дейт. Мында мурдагы суроо өткөзүп кетти. Балдар ошого маани берсеңер, ар бир адамдын суроосу мааниге болуш керек. Эпилепсия жөнүндө суроону мен окуп үлгүрбөй калдым. Ошого маани берип, мындай бир ойгорок олтургула. Мен орус аялдын үйүндө иштейм, ал мейманканада иштейт, тамагын жесем болобу дейт. Эгерде тамагы эттен аралашпаган болсо, жесеңиз боло берет. Эгерде адал эттен алып келип туруп бере турган болсо, аны дагы жесеңиз боло берет. Ассаламу алейкум ажеке, КТР, ЛТРден да чыгып турбайсызбы? Түштүк тарапты эхоманас тартпайт, Аллах разы болсун дейт.
Түштүк тарапта бардык жерде тартпайт, бирок шаарда тегиз жерлерде, Ноокатта, Ак Турпакка чейин тарткан жерлери бар. Өзбекстанда тартат, бирок тоо тарапта тартпайт чындыгында. ЛТРден суранганбыз. Ал эмес Камиля Талиева эжекебиз дагы суранып берген, бирок азыркы чоңу уккан жок чамасы менимче. Ал эми КТР боюнча ааламсыздардын орду бошоп калды. Балким ошону берсе жакшы болор. Дуа кылабыз иншалла. Мен карызга акча көп берем, пайызы жок, мунун сообу барбы? Бар. 2 жолу карыз берген, 1 жолу бекер бергенден жакшыраак болот. Демек карыз берсеңиз адамдарга жакшылык кылып атсыз. Кудай Таалам жакшылыгыңызды кабыл кылсын. Кудай Таалам бардык тилектериңизди кабыл кылган болсун. Кудайым сизди элдерди көбөйткөн болсун, өмүрүңүз узун болсун, тукумуңуз жамандык көрбөсүн. Энемдин буту ооруйт. Намаз окуганда бутун сунуп олтуруп окуйт, болот. Эгерде бутун башкача абалда кылып олтурганга же намаз абалдагыдай олтурганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда бутун сунуп олтурса ага уруксат берилет. Күйөөм кечке Facebook'ta олтурат, ислам группасында башка кыздар менен жазышып, мен кызганам, айтсам түшүнбөйт. Кудайым ынсап берген болсун. Ошол Facebook'ta албетте көп пайдалары бар, жакшы пайдалары бар, маалымат алганга, адам пикирин билдиргенге. Бирок кээде мен кирип калганда дайыма кээ бир адамдардын тынбай олтурганын көрөм дагы. Булардын үйү Facebook'тун ичиндеби же булар Facebook булардын үйүнүн ичинде айтып түшүнбөй калам да. Ошол нерсе такыр туура эмес. Адам өзүнө пайдалууну көрүш керек, билиш керек. Кээ бирде телевизорго кирип кеткен башка болгон. Анан жанагыдай никесинде жок кыздар менен, аял заты менен эркектер, аялдар эркек заты менен ошентип сүйлөшө берген, бул ошол арам болуп эсептелет. Анан кээ бир намаз окугандар Facebook'тан бетим көрүнбөйт экен деп башка бир ат менен чыгып алып эле сүйлөшө бергени таптакыр шариятка туура келбейт, арам болот. Мен өзүмөн 10 жаш кичине балага турмушка чыксам болобу, күнөө болбойбу? Күнөө болбойт. Бирок өтө мени таң калтырган нерсе, акыркы учурда өздөрүнөн 10 жаш, 14 жаш, 15 жаш чоң аялдарга үйлөнүү мода болуп баратабы же кандай болуп барат, мен түшүнбөй койдум. Ошол туура эмес балдар, урматтуу балдар, урматтуу кыздар, тең менен тезек кабы менен деген сөз бар. Ошондуктан өз теңиңер тап үйлөнгөнүңөр жакшы болот. Сен азыр иштегенин түшүнбөйсүн, билбейсиң, ошол аял акылдуу, мээримдүү, мага каша бышырып бере, жомагай токтотот деп ошентип ага турмушка чыгып же ошого үйлөнүп ала бересиңер, бирок ата энеңер кандай гана ичинен кан өткөнүн билбейсиңер силер. Ошондуктан мен айтар элем, жок андай эмес, тең менен тезек кабы менен ошол мыйзам ченемди көрүш менен кетсеңер жакшы болот. Туура, шарият тыюу салбайт. Пайгамбарыбыз үйлөнгөн, бирок барыбыз пайгамбар эмеспиз го. Биз пайгамбар эместер, ошол өзүбүздүн колубуздан келген ишти кылганыбыз албетте жакшыраак болот. Ордого барышат, ал кайсы дин рахмат. Ал ошондой бир жаңы чыккан динге окшогон бир туура эмес нерсе, ал мусулманчылыкка кошпойт, туура келбейт. Ассаламу алейкум, базар дуасын айтса миллион сооп дешет. Мен ишенем, бирок байкем ишенген жок. Уга элекпи деп мен 1 миллион күнөө кылам дейт. Ишенбесе койсун, ал ишенгендерге аны ишен деп биз кыйнабайбыз. Ошо кыяматка барганда чын экен, жалган экенин биле берет. Албетте ушундай сооп бар. Ага 1000 сооп, миллион сооп берилет. Ошол базарга кирген дуасы жаттап алсаңыз жакшы болот. Бир тууган эжемдин 7 жылдан бери баласы жок, экинчи баламды берем деп койгом, берсем күнөө болбойбу? Эгерде аялыңыз макул болсо берсеңиз болот, бирок ар бала өзүнүн ата-энеси менен болгондугу жакшы, ошол нерсе туурарак болот. Анан эми эжеңиз багыш берем деген болсо, аялыңыз макул болсо ага каршылык деле болбойт иншалла. Көзгө татуаж кылса болобу? Түшкө сен өлөсүң, жакында десе эмне болот? Сен өлөсүң десе өмүрүң узун болот бир тууганым. Кандай гана түш болбосун, жакшылыкка жорусаң жакшы болот. Анан көзгө татуаж кылган бул жакшы эмес. Дегеле жанагы бети башын боеп, илгери беттерине кал коюп алчу, анан биягына аскерге баргандар кыздын сүрөтүн тарттырып, жазып алчу, бир неке кылып, бармактарына жазып алгандар бар. Ошолордун бардыгы туура эмес. Ошондуктан ошол нерседен сактангыла деп айтар элем. Бүгүнкү майрамга сиздин оюңуз, бүгүн кандай майрам бар экен, мен такыр эстей албай турам. Ар бир таң аткан, күн боткан, намаз окулган күнүн өзү майрам болот. Бүгүн кандай майрам экен эстей албай турам мен. Балык копченый, соленый жесе болобу дейт. Копченый дегени кургатылган, солен деген туздалган жесеңиз боло берет, эч кандай зыяны тийбейт, шарият четке какпайт аны. Балыктын мусулмандыкы, мусулман эместиги деген түрү дагы жок, бардыгын жей берсеңиз боло берет.
Аборт кылдырса болобу, болсо кандай учурда? Аборт ошол баланы төрөй турган болсо, эненин ден соолугуна олуттуу зыян келе турган болсо, ошондо гана аборт болот. Анан бага албай калдык, же пландагандан ашып кетти, 2 бала 2 кыз бар, 5-инчиси ашык болот дей турган түрдө болсо, анда бул арам болот. Адам өлтүргөндөй эле күнөө болот. Ажеке балдарга чыккан чыгууду кимге окутсак болот? Бишкекте болсоңуз, ошол немеге барсаңыз, Ислам университет, ошол жерде Шамсуддин деген каарекебиз бар. Ошол каарекебизге окусаңыз, ошол каарекенин деми дароо түшөт. Шамсуддин каареке, Ислам университетке барсаңыз, Шамсуддин деген ушундай бир Куран жаттаган бир жакшы такыба киши бар. Кирешки жесе болобу, кирешки деген түшүнбөдүм. Анан дагы бозону дарылык ичсе болобу, жок бозону дарылык ичсе болбойт. Кирешкини түшүнгөн жокмун. Менин түшүмүмдө Мухаммед пайгамбардын тасписин бирөө берди, не болот дейт. Кудайдын берген ошо, эч намазды калтырбай окуй бер, Кудайга 1000 мертебе шүгүр айт, иншалла бардыгы жакшы болуптур. Апам 64 жашта ажыга өз жалгыз барса болобу? Болбойт. 94 чыкса деле өз жалгыз барса болбойт. Жанында бир эркек заты барсын, махрамы жок, ажылыкка барган арам болот. Кызды алып качса кандай болот дейт? Арам болот. Кызды алып качкан күнөө болот. Кызды алып качкандарга атайын штраф салыш керек, керек болсо камап коюш керек. Ал онтип алып качкан бул эркекке туура келбейт. Ошого тоготпой коебу деп, башка деп, анан алсыз эркектерди алып качат. Бул акыл эстүү эркектерге туура келбеген көрүнүш. Алып качкан шариятыбызда жок, ал арам болуп эсептелет. Даватка чыкпай намаз окуса болобу же сөзсүз даватка чыгыш керекпи? Колуңан келсе, мүмкүнчүлүгүң болсо даватка чыккан албетте жакшы болот. Анан колунан келбесе, анда намазын окуй берсин. Даватка чыккан адам ыйманы бекемдеп турат, атайын медресе илим алат, илим өсөт, бир туугандар менен мамилеш болот, суздаган ыйманы күчөйүп турат деген бул өтө жакшы бир берекелүү жумуш. Ата-энеме акчаны жашырып берсем күнөөбү? Эгерде сен аял киши заты болуп туруп, өзүң таппаган акчаны өзүң күйөөңкүн урдап бере турган болсоң күнөө болот. Ал эми өзүң тапкан акчаны жашырып бересиңби, ачык бересиңби, аны өзүң билесиң, ага шарият тыюу салбайт. Куран китеп кармап арак ичпеймин деп кайры ичип алса эмне болот? Ошол убадасына турбаган болот. Кудай сактасын, Курани Каримдин кусуру уруп кетсе оңбой калат. Кудайым шерменде кылбасын. Кыргызстандагы эң парасаттуу адамдардын алдындасыз сизге Аллах разы болсун, мынчалык көп мактап жибердиңиз. Кудай Таалам ден соолук берсин, ыйман берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай Таалам элибизге кетпестей өлөт, кеңпейил, ообас, оомат, тайбас Таалай насип кылган болсун. Ар бир мечитте шамдан кийин баян айтылып турса жакшы болот эле. Күнүгө аттиң ай. Күнүгө керек болсо 5 маал намаздан айтылып турса кандай жакшы болор эле. Кээ бир адамдар кээ бир мечиттерге даватчыларды киргизбей коюп башка калган учурлар бар. Мен айтат элем, бул туура эмес маселе. Антип мечитти менчик кылып алган болбойт. Анын үчүн үйүңүзгө мечит ачып алып туруп намазкана кылып бекитип алсаңыз болот. Бирок жалпы намазканалар, жалпы мечиттерди эшигин бекитип сен кирбе деген таптакыр туура эмес. Сиз менен кантип байланышсам болот? Мына ушул жерге 22 деген номурга жазсаңыз, мени менен байланышкан болосуз. Же тамчы кезинде сурооңузду жөнөтсөңүз, анда ошентсеңиз байланышкан болосуз. Алтын же пилдин сөөгүнөн тиш койсо болобу, жана кайсынысы сооптуу? Сооптуу деген маселе жок ал жерде. Бирок аял киши болсоңуз, экөөнүн кайсыны салсаңыз дагы жарай берет. Эркек болсоңуз, колдон келсе пилдин сөөгүнөн салдырыңыз. Бирок алтындан башка салдырсаңыз жарабай турган болсо, башка жолу калбай калса, анда алтындан дагы салдырсаңыз жарай берет. Ассаламу алейкум, пенсия алган адалбы? Адал. Мамлекет өзү ыраазы болуп берген нерсенин бардыгы адал болуп эсептелет. Бирок мамлекеттен коррупция кылып, уурдап, кол коюп, коркутуп, бийлигиңе салып алган нерсе арам болуп эсептелет. Библия жөнүндө айтып бериңиз, ал дагы ыйык китепке киреби? Эмне жөнүндө жазган дейт? Библия бул китептер. Библиотека деп коебузго. Бул китепкана деген сөз, Библия деген ошол китептер деген сөз дагы бир канча китептерден турган жыйнак. Ошол Кудай Таалан Иса пайгамбарга түшүргөн китеби, бирок ал ошол турган калыбында калбастан өзгө
дагы азыркы учурда ыйык китеп катары пайдаланган болбой калды. Библия өзү негизи ыйык китеп. Бирок азыркы биздин колубуздагы бар нускалардын бардыгы ошол ыйыктыгынан ажыратып аны бурмалап коюшкан, ичинде Кудайдын буйруктары жазылган китеп. Саламатсызбы? Менин 6 жашар баламды сизге тарбияга берсем болобу? Рахмат. Ооба, бир азыраак чоңойтуп туруп, ошо мен окуткан сабактарга алып келсеңиз, ошол жерден кошулуп окуй берсе, иншалла, Кудай таалам жакшылык берер деп үмүт кылабыз. Кудай таалам ден соолук берсин, тарбия берсин, Абу Ханифадай аалым кылсын, Имам Бухаридей мухаддис кылсын, Имам Абу Мансур Аль-Матуридидей акыйданын имамы кылган болсун, пайгамбардын жолунан жүрбөгөн чыныгы такыба, элдин, жердин, мамлекеттин, үммөттүн керегине жарай турган адам болсун. Кийимди жууганда оң жайбоо керек дейилет, ушуга кандай карайсыз? Алдынан рахмат дейт. Эми оң жайганда жанагы зымдын кызылы жугуп калат, даты жугуп калат деген эле сөз тууган. Ошон үчүн ичинен жайган болсо, үстүнөн өткөн чымчык чычып кетсе дагы ошол нерсе ичинде калып калат дагы, сырты таза бойдон турат деген эле сөз. Эч кандай ага шарият бир нерсени байлаган эмес. Ассаламу алейкум. Таксыр 23 февраль мекен коргогондор майрамына шарият кандай чечим берет дейт. 23 февраль деген сөз бул ошол илгерки убакытта советтик армиянын түзүлгөн күнү болгондагы ошол тарыхта калып калган. Эми советтик армия эмес, Советтер Союзунун өзү жок болуп кеткенден кийин бул майрамдоо канчалык деңгээлде актуалдуу болуп калат дейм. Ошондуктан мен айтат элем, буга маани бергендин кереги жок. Болгон эле азыр эркектердин майрамы деп жүрүшөт, аялдардын майрамы бар, биздин майрам жокпу деп. Эми бул болбогон кайсарлык. Саламатсызбы? Үйгө жаман нерселер жолобош үчүн кайсыл сүрөнү окуп туруш керек? Бакара сүрөсүн окуп турсаңыз, же ошону диске коюп койсоңуз, үн чыгып турса окулуп, бул жакшы болот. Ассаламу алейкум. Чоң апам намаз окуйт, 2 бутунан операция болгон, дарат алышы кыйын болуп жатат. Кандай кылса болот? Рахмат дейт. Ошол эртең менен турганда бутун бир жолу жууп берип койсоңор, кийимасы кийип алса, кечке чейин бутуна мас тартып коюп жүрө берет. Ошондо бардыгы өзүнүн ордуна келет. Урматтуу бир Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракат. Урматтуу бир туугандар, Азирети Абдуллах ибн Амр ибн Ас радияллаху анху риваят кылгандай, пайгамбарыбыз мындай дейт: "Юқалу ли сахибил Кур'ани иқра вартaqi вараттил кама кунта тураттилу фид дунья." Кыяматта Кур'ан эсин айтылат, Кур'ан оку. Окуган сайын жогорку даражага чыга бер. Дүйнөдө кантип Куранды керемет доошуң менен кооздоп окусаң, ошондой кылып тартил кылып кооздоп окугунуң. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ошол акыркы аятта окуган жерге жеткен даража, ошол сен акыркы даражаң болот деп айтылат да. Демек, урматтуу бир туугандар, Имам Абу Дауд риваят кылган, Имам Тирмизи, Насаи риваят кылган бул хадиске амал кылып Куранды көбүрөөк окусак, демек кыяматтагы биздин даражабыз, жанаттагы даражабыз жогору болот деген сөз болот. Мына ушул бүгүнкү келген суроолорго жооп берип атабыз, бирок кээ бир суроолорго жооп бере албай калсак, ошого иншалла жума күнү саат 12-ден 1-ге чейин эфирден көрсөңүздөр, ошого атайын жоопторду тартып жаярдап койгон болобуз дагы. Ошол бүгүнкү жетпей калган суроолорду жума күнү саат 12-ден 1-ге чейин көрсөңүздөр болот. Урматтуу бир туугандар, менин аялым жайында лосина деген балени кийип алат, эмне кылыш керек? Ошону сыртынан узунураак өйнө кийгизип койсоңуз жакшы болот. Ал деген жанагы байпак деген эле ошону ыштанып болот, анан башка ушундай нерсеси жок. Кыргызстанда азыр суфисттер жана салафиттер көбөйдү. Жана ширк кылган адамдар ошолорду туура жолго салган бир отдел керекпи муфтиятка дейт. Тууганым, ошол муфтият башоту менен муфти менен чогулуп туруп, ошол ишти кылуу үчүн отурат да, ошолорду туура жолго салсак, адашкандарды оңдосок деген менен. Бирок суфи дегенде, салафит дегенде эле таптакыр туура эмес деп түшүнүп албаш керек. Ошол кээ бир туура эмес багыттарын оңдоп туруп, туура жолго салсак, ошол муфтияттын иши ошол. Ал эмес, мамлекеттеги дин иштери боюнча комиссиянын иши дагы мына ошол. Ошол туура эмес багыттарды туура жолго салып, биздеги салттуу динибизде ошол мындай бир колдоо максатында түзүлгөн ушундай деп мен түшүнөм. Андан сырткары мына жакында президент кол койгон ыйман фонду деген дагы мына ушундай. Андан сырткары мына жакында Текебаев көтөрүп аткан мыйзам бар. Ошол мыйзам дагы мына ушунун бир кызматына жарай турган деп мен түшүнүп атам. Ошондой кылсак жакшы болот. Кур'ани Каримдин кыргызча котормосун окуса болобу? Кур'ани Каримде кыргызча котормо деген болбойт. Кур'ани Каримдин маанилеринин кыргызча котормосу десек туура болот. Албетте аны окусаңыз болот, түшүнсөңүз жакшы болот. Менин ала турган аялым бир балалуу. Бирок ажырашканда күйөөм талак берген эмес дейт. Кандай кылсам болот?
ошол талак алсын. Талак алгандан кийин, иддасы чыккандан кийин анан ала бересиң каалашыңча. Ассаламу алейкум, ажыке, баштан кан алдырганды кенен айтып бересизби? Бул баштан кан алдырганды хижама деп коет, баштан, денеден, буттан алынат. Атайын адистерге алдырыш керек. Мен дагы ошол башыман, мойнумдан, аркаман, желкемден кан алдырып турам. Жанагы кан басым көтөрүлгөндө, баш ооруганда өтө жардам берет. Бул боюнча мен билгенден эң эле чоң адис доктор Замир, Проспект Мира 50-чы дарекке келсеңер, ошол жерде 2-биринчи кабатта ошол доктор Замир ошол кан алып, адис өзү врач, Миталип Мамутов академиктин Батырдын шакирти. Ана 5 мал намаз окуйт, дайыма даарат менен. Ана мен башка адамга алдырганга ишене бербем. Кокустан өлүп барасаң дагы тез жардам бере турган, какус кесилип калган тамырың, ушундай бир врач болуш керек. Кыргыздын жакшы сөзү бар, бөдөнүн сойсо дагы касапчы сойсун деген. Кудай таалам учурдан пайдаланып дайыма ошол хижама кылып берген доктор Замирге ыраазылык билдирем. Кудай таалам үй бүлөсүнө, ата-энесине, бала чакасына, бир туугандарына, өзүнө ден соолук берсин, тилеген тилектерин берсин. Балдарынын баары кары Куран жаттаган, үй бүлөсүнүн баары мусулманчылыкта. Кудайым дайыма жакшылыктарга жетиштирсин деп дуа кылар элем. Атам, апам арак ичет, бири-бирибизди түшүнбөй урушабыз. Кудайым сактасын, Кудайым сактасын, Кудайым сактасын, Кудайым арак деген баледен алыс кылган болсун. Мурунга нафтизин куйса даарат бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Куйгандан дагы, мурундан чыккандан дагы бузулбайт. Бир гана мурундан кан чыгып кетсе гана даарат бузулат. Жөнөкөй сууга замзам суу кошуп ичсе касиети сакталат. Бул боюнча атайын хадистер бар. Кыяс маселесинде пайгамбарыбызга кимдир бирөөлөр келип айтышкан, бизге сууга дем салып бериңиз деген. Анан пайгамбарыбыз даарат алып, даараттан ашкан сууга дем салып берип, алар айткан, ушул сууну көтөрүп баратабыз биз, бирок биздин жолубуз 10 күнчүлүк жол. Анан күн ысыкта суу бууланып кетип, суу түгөнүп калса кантебиз дегенде айткан, утур түгөнөйүн дегенде үстүнө суу кушуп турсаңар иншалла касиетин жоготпойт деген да. Ошол пайгамбар дем салып берген. Пайгамбар даарат алгандан ашкан суу касиеттүү болгондой эле замзамдагы берекелүү суу дагы. Ошол сууга дагы үстүнө суу кошуп турсаңыз иншалла жакшы болот. Гусул жөнүндө айта кетсеңиз, аял эркек кошулганда сөзсүз гусул алуу керекпи? Сөзсүз түндө алыш шарт эмес, бирок эртең менен багымдатка турганда гусулу жок, кантип намаз окуйт элеңиз. Демек сөзсүз түрдө гусул алуу милдеттүү, парыз болот. Ассалам алейкум. Эже сиңдинин балдары үйлөнсө болобу? Болот. Эже сиңдинин балдары бөлө болот. Бөлөм үчүн бөлөм деп үйлөнө беришет. Чачты хына эмес краскага боёгондо гусул кабыл болобу? Көпчүлүк аалымдардын пикиринде ошол краска чачты жанагыдай бир тырмакка боёгон лак сыяктуу каптап калгандыктан даарат жүрбөй калат, гусул жүрбөй калат айтышат. Бул көпчүлүк аалымдардын пикири, ошондуктан табигый хына менен, табигый боёк менен боёгула, краска менен боёбогула деп айтар элем. Ассаламу алейкум. Каналыңардагы интеллектуалдык оюнуңар азат болуп атат. Буга кандай карайсыз дейт. Бул боюнча мен дагы тиешелүү адамдарга айтайын, эгер чындап эле азарт болуп кумардын кайсы бир деңгээли байкалып калса, анда ага чара көрүш керек. Бирок жөн эле мындай бир адамдар ошол маселени тапканга аракет кылып аткан болсо, кумардын бир элементтери байкалбаса, анда ошол көрсөтүү өзүнүн максатына жетип жаткан болот. Электронный Куранды ручкасы менен жаттаса болобу дейт. Болот, урматтуу бегай. Бирок жаттаса дегенде 2 ты жазсаңыз ошондо туура болот эле дагы. Анан электронный дегенде элок эмес, электронный деп экинчиге дагы оңой койсоң, ошондо мындан дагы жакшыраак болуп, анан Курани Каримди чоң таңба менен жазсаңыз, андан бетер жакшы болор эле. Ручканын кыргызчасы калем деп айтсаңыз, кыргызчаны толук жазган болор элеңиз. Ассаламу алейкум. Сизде адамдар көп болсун, сизге дайым жакшылыктарды каалайбыз. Бизге дуа кылып коюңуз дейт. Эми сиздин каталарыңызды оңдоп эле коеюн. Кудай таалам ошо катачылык кетиртпесин, жазуубузда, жашообузда, өмүрүбүздө, ыйманыбызда. Кудай таалам тилеген тилектериңизди берсин. Кудайым эч убакта тукумуңузга, өзүңүзгө, элиңизге, журтубузга жамандык көрсөтпөсүн. Мен жолук салынам, бирок ак түс жолдошума жакпайт. Эмне кылсам болот? Башка жолук сал, кызыл жолук сал, сары жолук сал, гүлдүү жолук сал, такыр болбосо кара жолук салын. Айтор жолук салынсаң эсеп, күйөөңүн сөзүн ук. Күйөөңө жакпаганды такыр салына көрбө. Шариатка туура келген болсо эле, күйөөңө жакканды салынсаң, иншалла бактылуу болуп кетесиң. Кыздар балдар кыздарга намаз үйрөтсө болбойбу? Жок, болот.
Бирок кандай чоң эжеке апа болуп туруп жаш балдар жүрүшсө бир жөн. Анан тең туш бала менен кыз бөлмөгө кирип алып караңгыда бири-бирине намаз үйрөтөбүз деп шуурап үйрөтүп атса, албетте туура болбойт, урматтуу бир туугандарым. Албетте туура болбойт. Аялым өткөн эле 4 ай болду, кандай кылсам болот? Үйлөнүңүз. 4 ай өтүп кетсе бойдок жүрбөңүз. Кудай таалам өтүп кеткен аялыңызды ырайым кучагына алган болсун. Урматтуу бир туугандар, мен бул жерде бир китеп турат колумда. Имам Тирмизидин сүйүктүү пайгамбарыбыздын сыпаттары деген китеп экен. Бул китепте Атайын Алайши деген өзүбүздүн бир илимдүү жигитибиз бар. Ошонун менимче жетекчилиги менен жазылыптыр дагы. Ошол пайгамбарыбыздын сапаттарын абдан жакшы айткан китеп Шамаил Мухаммадия. Аз айтып атпайбызбы? Пайгамбар түшүмдө көрдүм, анан түшүбүздө пайгамбарыбызды көрдүм деп. Бирок ошол сен түшүңдө көргөн чындап эле пайгамбарыбызбы же ким экенин биз билбейбиз да. Ошондуктан ушул китепти окусаңыздар, менимче мен дагы бүгүн көрдүм аз ушул жерден. Эгерде колуңуздардан келсе ушул китепти сатып алып окусаңыздар, ичинде абдан жакшы маалымат, андан сырткары китептин чыгарылуусу дагы мындай котормосу дагы жогорку деңгээлде экен. Мен өтө ыраазы болдум. Ошондо пайгамбарыбыздын кебете кешпирин туура үйрөнүп туруп, ошону менен иншалла бир туура жыйынтыкка келип, анан түшүңүзгө кирген инсанды чын эле пайгамбар экендигин билген боло элеңиз деп айтат элем. Андан сырткары муногу өткөндө мен кыдырып, многу жанагы Васильевка деген айыл бар, андан сырткары Виногради деген айыл бар да. Ошол жерде биздин көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз бар. Анан ошол жерде адамдар кээде маселени угушпайт экен. Мисалы үчүн куфтан намазды шамдан кийин 45 мүнөттөн кийин эле окуп алышат экен да. Бул кандай болду? Буларга Аллахтын шариаты керекпи же өздөрүнүн шариаты керек экенин түшүнбөй калдым. Мечит дешет, мусулманбыз дейт, намаз окуйбуз дейт дагы, шамдан кийин 45 мүнөт. Ой, 1 саат 20 мүнөтсүз кирбейт куптандын убагы. Анан сөз укпасаңар, шариатты укпасаңар, анда силер кайсы бейишке барасыңар, кайсы тозокко барасыңар? Мен айтар элем, молдонун сөзүн угуш керек. Ошол жерде чоң үлкөн аалымыбыз бар, Тажидин Дамла деген, ошол кишинин сөзүн угуш керек. Анан ата бабалар ушундай жүргөн экен десек, анда ата бабалардын кылган иштеринин жамандары көп болгон. Анда ата бабабыз кылганды эртең төө чечмей кылгыла. Төөнүн ортого байлап коюптур, жылаңа чыгып, төөнү чечкиле анда. Анда кыз куймайга чыккыла анда ушундай боло турган болсо. Кандай бир сөздү укпайсыңар силер? Биз силерди диндар эл десек, динди түшүнөт десек, анан 3 күндөн кийин кайра барып алып тур намазыңарды ошол жанагыдай куптанууга кире эле окуйсуңар. Уят болуп өлдүк бардык шафилерге, башкаларга. Бу кыргыздарга баары бир экен, намаздын убагы киреби, жокпу, Кудайдын китебин карабайт. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам намазды убакыты менен парзылдык деп айтат. А силер парзың уруп койгонум жок эле деп шамдын убагында эле куптан окуп алып атасыңар. Анан экинчи бир маселе, мына кара балтадан бир бала чыгыптыр экен. Анан ошол бала ошол тараптарды кыдырып жүрөт экен. Абдушкур ажы менен Чубак ажы келип ыраазылык берип, ой илимиңиз көп экен деп тазим кылып кетиптир деп айтып жүрөт экен. Бул адам Орусияда жүргөндө ошол бир күндө эле түшүнө Кур'ан-ы Карим жаттап калып, илимдүү болуп калыптыр дейт. Мен муну көргөн жокмун. Эч кандай батамы да берген жокмун. Илим алуу менен болот. Бир күндө эле кааруу болуп калса Кудай Таалам бергендир, бирок аны окутуп көргөн жокмун. Кудайдын кудуретин жокко чыгара албайбыз. Бирок ошентип адамдын атын сатып алдаган таптакыр туура эмес. Мага бирөө келип айтты ушундай экен деп, жакшы болуптур, аны жокко чыгарган жокпуз. Анан Чубак ажы келиптир, батасын бериптир деп барып элди кыдырып маселе айтканы бул таптакыр туура эмес тууганым. Илимди адамдар окуп жүрүп алат. Ал эмес пайгамбарыбызга деле Кур'ан-ы Карим 23 жылда келип түшкөн. Бир күндө түшүрүп койгон жер жок. Кантип эле бул бир түндө бардыгын жаттап алат? Жаттаса дагы мейли. Шариат кантип айтып атат? Шариатка окуш керек. Ал-илму бит-тааллум, ал-хилму бит-тахаллум деген пайгамбардын осуяты бар. Илим алуу менен болот. Бирөөнүн астында олтуруу менен болот. Ошол илимди көрүнгөн жерден албасын деп Жибрил периште түшүп, тизесин тийиштирип отуруп кылган. Анан ошентип келип чала сабат бирөө айтып атса, ишене бербеш керек, урматтуу бир туугандар. Антип адамдардын атын саткан таптагы туура эмес, бул арам болот. Мына ошонун өзү алдамчы экенин кабар берет. Мына ушундай уктум. Виноградныйга келиптир, анан наркы ким? Наркы айылдарга келип, ошентип Чубак ажы, Абдушкур ажы келип, бизге батасын берип, анан кийин мойнуна алып кетти деген сөздү айтып жүргөнү бул жалганчылык. Бул таптакыр туура эмес маселе. Ассаламу алейкум, мен кайненемди апа деп айта албай жатам. Күнөө, бирок өз апаңды сыйлам, айта бер, андан оозуң жешилип калбайт. Апа деп айтсаң туура эле болот иншалла. Ой, устаз жаш балдарды алдын ала эмдөө жөнүндө толук маалымат бересеңиз, кээ бир мусулман бир туугандар караманча каршы. Мен өзүм дагы толук түшүнбөйм, ошонун кайсынысы туура эмес экендигин, бирок билем, кээ бир прививкалар туура эмес. Мисалы үчүн, кээ бир китептерди окусаңыз, ошол прививкалардын туура эмес экенин далилдейт. Анан биздин кыргызстандык врачтар эле чыгып алып туруп, жок алыш керек дейт, расмийлери.
Анан расмий эместерин кээ бир акыл эстүүлөрү жок туура эмес деген дагы бар. Мен ойлойм, бул боюнча атайын жыйынтыктуу бир фатва чыгарыш керек. Мен өзүм да ойлоп жүрөм. Азыр мына кече Фетхулле Кожоулу жөнүндө бир макала жазып чыгардым. Азыр шииттер боюнча макала жазсам деп ойлоп аттам. Эми азыр чоң китеп жазган менен аны эч ким окубайт экен дагы, ошол макала аркылуу адамдарга багыт берип турсам дейм да. Азыр бизде ошол шииттер боюнча өтө көп бир мындай бир пикир болуп адамдарга ошол таратып атышат. Элчилик аркылуу ошол туурасында бир маалымат жазсам дейм. Андан кийинки маалыматым бул табликчи туугандарыбыз көтөрүп жүргөн Фазаилул Амал деген китеп жөнүндө макала жазсам дейм дагы. Ошондон кийинки макалам ушул балким ушул прививка туурасында болобу деп ойлонуп атам. Бирок бул боюнча врачтар менен кеңешиш керек. Себеп дегенде Европада ал эмес жөөттөрдүн өздөрү дагы мына ушуну балдарына сайдырбайт экен деген бизде маалыматтар бар. Анан ошол боюнча бир баяндама жасасак менимче жакшы эле болот деп ойлоп атам. Мен стодо иштен тапкан акчам адалбы? Адал. Сто дегениң жанагы машина оңдогон жер да. Ал жерде иштегениң адал, алдабасаң. Бирок менин машинам бир жолу авария болуп барсам, 6 айда зорго оңдогон. Меккеде мына ушундай авария болгонду 3 күн оңдоп койсо, биздики 6 айда барсаң, башка бирөөнү карап аткан болот, менин машинеме көңүл бурбайт. Ошондой акмак болсо, анда акчасы арам болот. Бирок адал эмгек менен иштеп туура оңдоп берсең, албетте тетиктерин алмаштырбастан мындай бир ынсаптуулук менен оңдоп берсең, албетте сен соопко ээ болосуң. Таямым кылып даарат алып намаз окуса болобу? Эгерде даарат ала албай турган шарттың жок болсо, таяммумдун шарттары табылса, анда таямым кылып намаз окусаң албетте туура болот. Урматтуу бир тууганым. Урматтуу бир туугандар, мына ушул суроолордун бардыгына биз жооп бере албай калып атабыз. Ошол суроолорго эфирден кийин дагы сиздерди кетирип коюп, өзүбүз дагы кетип, атайын суроого жооп берип, мына ошону түз эфир эмес, тасма катарында, съемка катарында жума күнү саат 12ден 1ге чейин көрсөтөбүз. Анан ошондон көрүп сурооңуздарга иншалла жооп алсаңыздар болот. Саламатсызбы? Үйдө жаш бала намаз окуган жакшыбы? Же жаманбы? Жакшы болот. Намаз окуган жаман жери болбосо дагы кетейин. Жаш балдардын бардыгы тизилип окуса боло берет. Мен да үйдө окуганда балдарым тизилип алып ошо намазды окушат. Ассаламу алейкум ажаке, сакал коюу боюнча эмне дейсиз? Сакал коюу деген сөз атаңы тартсаң сакал коесуң, апаңы тартсаң сакал койбой коесуң деп айтар элем. Сакал коюу пайгамбардын сүннөтү. Колуңан келсе сакал кой, анан колуңан келбесе аны дагы карап көр. Бирок сакалың болбосо мусулман эмессиң деп дагы айта албайт элем. Бул пайгамбардын сүннөтү. Бирок сакал койгондо тартиби болот. Тартибине карап иреттештирип сакал койгон, урматтуу бир тууганым, жакшыраак болот. Андан сырткары, урматтуу бир тууганым, карылык боюнча, Курани Карим жаттаган боюнча албетте айта турган сөздүн өзү өтө көп. Курани Каримди унутта калтырбастан, ошону дайыма окуп, жок дегенде бир айда бир жолу хатым кылып, баштан аяк окуп түшүрүп турсак жакшы болот. Кээ бир адамдар Куран жаттайт, бирок жаттаганды эмес, ошол Куран китептин өзүнөн окуган эң жакшы болот. Себеп дегенде окуганда көзүңүздөн дагы ошол ибадат болот. Кулагыңыз менен угас үн чыгарып окусаңыз, тилиңиз менен окуйсуз дагы, ошентип 3 тараптан ибадат болот. Ошондуктан Куранды китептен окуганга көбүрөөк аракет кылсак албетте жакшыраак болот. Сөзүмдүн акырында Кудай Таала мына ушунда шарт түзүп берип аткан Манас жаңырыгынын ошол жетекчиси Темирбек ажекебизге, андан сырткары Марватовага чоңу Өзбек ажыга ыраазылык билдирип, ошондой эле ушул жерге тартып кыштын суугуна карабастан аракет кылып аткан оператор балдарыбызга дагы мен ыраазылык билдирип, Кудай Таалам ушулардын баарын тилеген тилектерин берсин деп айтат элем. Ошондой эле Кудай Таалам ушул жерде экрандан көрүп, ушул жерден бир пайгамбардын бир хадисин үйрөнсөк, бир шарият үйрөнсөк деп экранды карап отурган бир туугандардын бардыгынын тилеген тилектерин Кудай Таалам кабыл кылсын. Кудай Таалам оорутпасын, ооругандарга шифа берсин, карызы барлар карыздарынан кутулсун. Кудай Таалам турмушка чыга элек кыздарыбыз турмушка чыксын, үйдөн элек балдарыбыз үйлөнсүн, үй жокторго үй берсин, карызы барлар карыздарынан кутулсун, иш жокторго Кудай Таалам иш берсин, намазга түшө албай аткандарга Кудай Таалам намаз берсин, жүрөгү таш болуп катып калгандардын жүрөгү жумшарсын деп Кудайдан сурап дуа кылат элем. Кудай Таалам адашып жүргөндөрдү оң жолго салган болсун. Алыста жакында жүргөн балдарыбыз, кыздарыбызды Кудай Таалам жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудай Таалам тапкан тутканыбызга береке берсин. Мамлекеттин башындагы биздин жетекчилерибизге, чоңдорубузга, президентибиз баш болгон бардык чоңдорго Кудай Таалам өмүр берип, ыйман берип, ошол ынсап берип, бизди туура жолго баштаганды Кудай насип кылган болсун дагы. Ал эми карапайым элибизге итаат кылып, моюн сунуп, чыныгы момун мусулман болгонду Кудай Таалам насип кылган болсун. Кудай Таалам эл кызматындагы молдолорубузга, мугалимдерге, тарбиячыларга,
поварлары, ашпозчуларыбызга, малчыларыбызга, дыйкандарыбызга, соодагерлерибизге, милициялардын жана погон таккандан түрлөрүнүн бардыгына, айтор врачтарга, ушулардын баарына Кудай Таалам, кабарчыларга, журналисттерге, депутаттарга, айтор бардык адамдарга Кудай Таалам адалдан ырызкы берген болсун. Аманатты өз ээсине жеткиргенде Кудай Таалам насип кылган болсун. Ооруган адам болбосун. Үй бүлөдө урушуп кеткендер бактылуу болсун. Эркектер, аялдар бактылуу болсун. Үйдөгү аялдарыбыз аялдардай, эркектер болуп Кудай Таалам насип кылсын. Ырызкыбыз адал болсун. Кудайым шерменде кылбасын, шерменде кылбасын, шерменде кылбасын деп дуа кылар элем. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин, амин, амин. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.